Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, Москвада эмгектенип жүргөн жалпы мекендештер. Биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Кудайым буйрса кече 12-июнь күнү Москва жерине келдик. Шүгүрлөр болсун, бир нече узкий кругтагы эл менен жолугушуулар болуп атат. Бүгүн Москванын четинде бир жакшы мааракеге да катышып келдик. Негизги жолугушуу эртең 14-июнь күнү кечки саат 18:00 метро Нижнегородская, Розанский проспект 7D Салтанат Пелас ресторанында жалпы эл менен жолугушуу болот. Урматтуу мекендештер, сурап атасыздар, ход кандай болот? Кирүү акысыз болот, урматтуу мекендештер. Андан сырткары аял кишилер барса болобу деп атасыздар. Албетте, аял кишилер, эркек кишилер биргеликте болот. Ар бир көргөн инсан, эгерде Россияда эмгектенип жүргөн болсо, үй бүлөңүздөр менен барсаңыздар, себеби биз менен кошо келген белгилүү төкмө акын агайыбыз, устатыбыз, акыреттик досубуз Идрис Айтбаевдин эртең өзгөчө сабагы болот. Мына бул сабакка келип, катышып, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул дагы бир мүмкүнчүлүк. Келбей калып, арманда калбаңыздар. Assalamu alaikum. Ала Тоонун 6 миллион элинин, айылда калган ата эненин, бала чаканын, бир туугандын, жакындын, кошунанын ар биринин саламын эки дос, эки мүйрүшкө, желкебизге асып келдик. Сиздер менен жолугабыз деп Ростовдон бери мына Москвага чейин басып келдик. Жолуккан буга чейинки ар бир адамдын көңүлүн ачып келдик. Буюрса, көздөн алыс болгон адам көңүлдөн да алыс болот деген кеп бар. Келиңиздер, көздөн алыстабай, көңүлүбүз жакындап, жүрөгүбүз жакындап, бири-бирибизге жолуксак деп биз да мына уламдан улам жүрөгүбүз жакындап турган учуру эртең жана Медер мырза айткан даректе жолугушалы, баарлашалы, маектешели, сиздер менен жолугуп, эчен деген чер жазышып, дидар ганимат, момундай бир сонун бир көңүлдөрдү көтөрүп, ал эми сиздер берген сагынычты биз кайра көтөрүп Кыргызстанга кайталы. Сиздердин тынч аман экениңиздерди айылдагы бир туугандарга айталы. Ал эми эртең көрүшкөнгө чейин жанагы даректе сиздерди чыдамсыздык менен күтөбүз. Акниет Аманат фондунун жөн гана сиздерге ыраачылыгы, рахматы жана сагынычтуу саламын айтып келип отурабыз. Эртең бир баарлашалы, көрүшөлү. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, ушул сөзгө улай кетейин. Эмне максатта бул фонд келди деген инсандар дагы, суроолор дагы болуп атат. Биздин максатыбыз бир адамга жок дегенде ыраазычылык билдирип кетели. Нечен деген жумуштарыбызга ушул Россияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз салымын кошту эле. Экранда гана ыраазычылык билдирбестен келип, жүзмө-жүз көрүшүп, жакындан ыраазычылыгыбызды билдирип, дуаңыздарды алып кетели. Андан сырткары агайдын сиздерге берилген ушундай сабактарына себепкер болойлу, шериктеш болойлу, акыреттикке даярданууңуздарга жалпыбыз биргеликте себепкер болойлу деп, мына бул сонун өзгөчө сапар болуп турат. Андыктан эртең жалпыңыздарды күтөбүз. Кеч калбастан келиңиздер. Кала берсе 2 жыл болуптур келбегенме, Медер мырза. Сагынып турмун. Москвадагы меценаттар сиздерди сагынып турбуз. Жолугушалы. Москвадагы Ала Тоого чоң кызмат кылган патриоттор сиздерди сагынып турбуз. Эртең көрүшөлү. Көрүшкөнчө.